Бизге берилген эталончук жыгылуу тайгалануу. Демек биз эталончукту таап алаганда алардын байланышын таап алышыбыз керек. Тайгалануунун натыйжасында жыгылуу болуп жаткандыктан биз муну себеп натыйжа байланыш деп эсептейбиз. Бизге берилген биринчи А вариантын карай турган болсок, чалымуу жыгылуу. Бул жерде орун алмашуу тартиби болгондуктан биз муну туура эмес жооп катары кабыл алабыз дагы. Кийинки Б вариантын карай турган болсок, уулуу жыгылуу. Бул жерде дагы орун алмашуу тартиби бар. Адам туура эмес жооп катары кабыл алабыз. Б вариантына жыгылуу, таюу. Биз ушул үлгү жупка карата Б вариантты туура жооп катары жакыныраак деп кабыл алып турабыз азырынча. Ал эми Б вариантын алып карай турган болсок, жыгылуу бул жерде дагы себеп жана натыйжа байланышка караганда орун алмашуу болгондуктан туура эмес жооп катары кабыл алабыз. Демек туура жообу Б варианты. Туура вариант катары биз Б вариантты кабыл алабыз. Адам тайган себептен жыгылышы мүмкүн. Тайгалануу себептен жыгылган сыяктуу дагы адам таюу себептен жыгылышы